Апакем менен Маек. Сен бизди эмне үчүн таштап кеттиң, апа? Бул жерде өтө кыйын. Сени ойлобогон, эстебей койгон бир да күнүбүз жок. Эсиңдеби, апаке? Тынчтан, балам, ыйлаба. Силердин көз жашыңар менен кабырыма коюлуп жатат. Билесиңер го, силер үчүн жанымдын кандай ооруганын. Жакында тарбиячы сенин башыңды ачкыч менен урганын көргөн жок дейсиңби, балам? Мага кандай оор болгонун билсең. Бирок балам, сага көмөктөшө албаймын. О дүйнө жакшы дешет, бул чынбы, апа? Силерсиз мага жомоктун өзүндө да кыйын, балапандарым менен. Силер менен коштошкон күндү эстеп алып, токтоно албай ыйлайм. Сен өзүңдүн мыкты экениңди көргөздөң, балам. Мен ал күндү эч качан унутпаймын. Бардыгы жаңы жылды тосууга даярданып жатты. А сен баягы төшөгүңдө жаттың. Апаке, сага көп кыйынчылыкты көтөрүүгө туура келди. Эмнеге экенин билбеймин. Ооруканага жатпай 3 жыл бою төшөктө жаттың. Эмнеге экенин билбеймин. Ооруканага да барбадың. Азыркыга чейин өкүнөм. Дарыгерлер химиялык терапия жасатууга көндүргүлөрү келди. Шишиктин өсө тургандыгын айтып эскертишти. Бирок мен силерди калтыргым келген жок. Баарыңар кичинекей элеңер. Атаңар күндө жумушта. Бир жолу ооруканага жатайын дегем. Бирок 3 жашар Зульфира мени кучактап алып, жибербей жашын төктү. Таштаба бизди, апа, калтыра көрбөчү. Үчөөң тең жаш толгон көздөрүң менен мага таштаба бизди, апа, деп жалындыңар. Силерди кантип таштайын? Ошентип ооруканага барбай калдым. Андан кийин баары кеч болуп калды. Дарыгерлер шишиктен өөрчүшүп, залалдап кеткенин айтты. Оору мени төшөккө байлады. Соңку айда айылдын дарыгери Хания эже сага апта сайын келип турду. Ал өзү менен бирге чемоданын алып жүрчү. Ичинен дарынын кутусун алып чыгып, шприцке толтуруп, сенин тамырыңа саят. Ошол убактан баштап жакшы боло түшөсүң. Бирок кийинки кездерде дарыгер көп келе турган болду. Бир нече жолу укол жасайт. Ал эми калган шприцтер менен дары кутуларын дароо отко таштаймын. Жаңы жылдын алдында сен өзүңдү аябай жаман сезе баштадың. Аябай катуу кыйналдың. Биз корктук. Атам өзүн коерго жер таппай, эшиктин алдына чыгып, үстөккө бостук чылым чеге берди. Акыр аягы атам бизди Хания эжени чакырып келүүгө жөнөттү. Тезирээк барып келгиле, апаңар өтө кыйын абалда, деди ал. Сыягы өзү сени таштап кеткиси келген жок окшойт. Биз дарыгерге чуркадык. Бизди көрөр менен Хания эже баарын түшүндү. Жаңы жылга бир нече саат калды. Кана, төргө отуп чай ичкиле деп чакырды. Биз эжем экөөбүз ичкибиз келген жок. Макул болгон жокпуз. Сенин үйдө оорудан кыйналып, уколду күтүп жатканыңды билип турдук. Бирок дарыгер бизди акыры көндүрдү. Бизге шаша буша бир чыны чай ичүүгө туура келди. Биздин табит тартпай турганын көрүп, Хания эже да кыйнаган жок. Дарыгер толгон чемоданын алды да биз менен бирге көчөгө чыкты. Жер жүзүн ак шейшепке орогондой ак кар жаап жатты. Билесиңби, апа, мен ошол убакта эмнени кыялдандым? Сен тезирээк айыгып кетсең экен, дедим. Бирок менин кыялымдын орундалышы буйрубаптыр. Хания эже, сизде апама шыпа болчу жакшы дары жокпу? Эгер бар болсо апабызга бериңизчи. Чоңойгондо милдеттүү түрдө сизге төлөп берейин, деп дарыгерге өтүндүм. Ал болсо эч нерсе деген жок. Дарыгер сага уколду сайып, андан соң сага кол коюу үчүн бир кагазды берди. Жаңы жылга 2 саат калган кезде сага жеңил болуп калгандай болду. Ошондо да бизге жаңы жылдык майрамдагыдай көңүл болгон жок. Хания эже өз милдетин аткарып болгон соң атамды чакырып келүүмдү өтүндү. Алар бирдемелерди узакка сүйлөшүштү. Атам үйгө бир башкача кирди. Сен да бул өзгөрүлүштү байкап, атамдан дарыгердин эмне айтканын сурап жаттың. Гүлнур, маанилүү эч нерсе эмес, жөн гана узатып койдум, деп жооп берди атам. Дагы 1 саат өттү. Биз баарыбыз сенин жаныңда болдук. Жыл жаңыраарына саналуу гана мүнөттөр калды. Бирок майрамдын белгиси сезилбеди.
Мен ичимден жаңы жылда биздин үйгө бакыт менен бирге баарыбызга ден соолук келсе экен деп кайталай Кудайдан тилене бердим. Бир аздан кийин сен жарыкты өчүргүлөчү деп өтүндүң. Башыңды бир туруп оң жака, бир туруп сол жака бура бердиң. Атам бизди башка бөлмөгө карай алып кетти. Сен болсо жарыкты өчүргүлөчү деп кайталачу болдуң. Сыягы сен балдарыңдын кандай кыйналганыңды көрүүсүн каалаган жоксуң. Чынында бизди коркутуп албайын деген чыгарсың. Биздин кичинекей жүрөктөрүбүз кандай гана азап чеккенин сезсең го чиркин. Алия коркунучун жашыра албай, апабыз өлөйүн деп жатат го деп сүйлөндү. Биз дароо ысык жашка буулуктук. Сен мурун жигиттердин ыйлабай тургандыгын айткан элең. Андыктан мен ыйласам да дабышымды чыгарбоого тырыштым. Бир кезде көнөгүмдүн топчусун жулуп алып, үнүмдү чыгарбаш үчүн оозума салдым. Алдыңкы тиштерим зырылдай баштады. Кыздар токтобостон ыйлады. Канча жолу жигит болууга тырышсам да болбой эле ыйладым. Атабыз сенин бөлмөңө чакырган соң биз төшөгүңдүн жанына келип турдук. Көзү кызарып кеткен атам бир аз үнсүз турду да: "Балапандарым, дайыма силерди кандай кучактаса, силер да апаңарды ошондой кучактап алгыла", деди. Биринчи болуп өзү сенин маңдайыңдан өптү. Биз да сени өбө баштадык. А сенин көздөрүңдөн жаш агып жатты. Бир нерсе деп айткың келип жатты, бирок ал дарманың жок. Бул биздин сени акыркы ирээт өпкөнүбүз болду. Апабызга жаман болуп жатат. Канакей буттарын ушалап берелик деп, Алия сенин абалыңды жакшырткысы келди. Биз ыйладык. Атабыз гана бизге көз жашын көргөзгүсү келген жок. Биз сени куткарып кала албадык. Сен көзүңдү жумуп, дем алууңду токтоттуң. Эгерде мен дарыгер болсом, бир күндө сени орууңдан тургузат элем го. Жетет уулум, менин жанымды кыйнабачы. Ансыз да менин жагдайым кыйын. Билемин, силерге да оңой болгон жок. Атаңардын силерди өзүнүн акыркы саатына чейин таштабаганы жакшы болду. Ооба, апаке. Атабызга да башынан оор тагдырды кечирүү жазылыптыр. Сен дүйнөдөн кайтканыңдан бир жума өткөн соң айылдык кеңеш менен мектептен адамдар келе баштады. Жакшы, үчөө шаарда окуп жатат. А эми мына бул төртөөнү жалгыз өзүң карай албайсың. Кыйналбай аларды балдар үйүнө бер, деп атамды өгүттөй баштады. Бирок ал айтканынан кайтпады. Райондук кызматтардан да адамдар келди. Атам аларга ачууланып: "Мен тирүү турганда балдарымды эч кайда бербеймин", деп үйдөн аларды кууп чыкты. Мектептеги кээ бир мугалимдер да бизге башкача мамиле жасай баштады. Сабакта туура жооп берсек дагы эки кое башташты. Андан кийин атасы балдарын карай албайт. Ошондуктан бул балдар сабакка үлгүрө албай жатат деген жүйө менен арызданды. Алардын бар максаттары бизди балдар үйүнө жиберүү болду. Кээ бирлери аялы өлгөнүнө байланыштуу Гизат өкмөттөн жөлөк акы алып жатат. Ошондуктан балдарын мамлекетке өткөрүп бергиси келбейт, деп айтууга да уяттары барды. Айыл акимдигинин акылсыз кызматкерлери кызганычтын айынан атама карап: "Кээ бирөөнү жакшы болду. Сен эми баарынан байсың", деп айткан учурлары да болду. Атам чыдай албай жанагы кызматкерди бир урду. Ал сен кайтыш болгон соң катуу кайгырып жүрдү. Түндө уктай албай кыйналат. Жыл өткөн сайын көп ооручу да болду. Трактор айдап жүрүп, катуу суук тийгизип алды. Анын үстүнө сенден айрылганды да көтөрө алган жок окшойт. Сенин дүйнө салганыңа 3 жыл болгондо атабыздан да айрылдык. Бизди ошондо балдар үйүнө алып келди. Силердин башыңарга түшкөн тагдырды душманыма дагы алабаймын. Эсиңдеби? Сен мага шаардан бир бут кийим алып келген элең. Ал мага ушундай жакты. Мен ал бут кийимимди сен өмүрдөн өткөн соң дагы көпкө чейин кийдим. Чечким келген жок. Кийин башка бут кийимдерди да сатып берди, бирок мага ошо сен алып берген кымбат болчу. Ал бут кийим абдан кысса да, мен мектепке дайыма аны кийип барчумун. Бирге окуган классташтарым эмнеге менин эски бут кийимим кийип жүргөнүмдү сураганда, муну мага апам сатып берген дейт элем. Эсиңдеби? Сен биз менен бирге жүргөндө мен эне тууралуу ыр жаттап алдым эле го.
Норуз майрамында менден алырды сахнада аткаруумду суранды. Аялуу апакем менен. Узун болсун өмүрүң сенин. Деген жерине келгенде көзүмдөн жаш тегеренип, тамагыма өксүк тыгылып, ырдын сөздөрүн унутуп калдым. Бетимди жаш кууп кетти. Күйөрмандар болсо кол чаап жатышты. Апасыз өмүр сүрүү кандай кыйын. Бул жерде баарыбызды алкаштардын балдары дешет. Бирок мен билемин го, сен андай эмессиң. Тирүү болгонуңда 2 алтын медалыңды көкүрөгүңө тагып, ушу тарбиячыларыма кимдин ким экенин көрсөтө берелиң. Кээ бир балдар чынында ата-энелери ичкендиктен ушул жерге келген. Андыктан биз сыяктуулар алардын катарына кирип калабыз. Ал эми биз сыяктуу ата-энесиз томолой жетимдер балдар үйүндө жокко эсе. Жакында Салима деген кызга апасы түрмөдөн белек берип жиберди. Анда түрдүү момпосуйлар менен токочтор бар экен. Бизге жеткенче аябай катып кетиптир. Таштай болуп катып кеткен таттууларды Салима баарыбызга бөлүп берди. Анын апасы адам өлтүрүп түрмөгө түшсө да, Салима баары бир апам бар деп мактанат. Апасынын берип жиберген таттууларын айтып бүтпөй, баарыбыздын кулагыбыздын кужурун алды. Кечке уйкуга жаткан соң биз келечек тууралуу сүйлөшөбүз. Фаниль деген баланын ата-энеси ажырашып кеткен. Апасы арак ичип кеткен соң, анын карындашы менен бирге балдар үйүнө өткөзүшүптүр. Ал апасынын ичээрин эч качан айтпайт. Апасы жумушка орношуп, карындашы экөөнү үйгө алып кетет, зоопаркты көрсөтөт деп үмүттөнөт. Менин аларга көзүм күйөт. Айылдын ортосунда чакан базар бар. Сабактан кийин балдар ал жерге ар кандай таттууларды ордоого барат. Бир жолу мени да өздөрү менен бирге барууга чакырды. Мен апамды капа кылбайм, болбойт деп каршы турдум. Алар катуу таң калышты. Амага сен баарыбызды көрүп тургандай сезилесиң. Андыктан сени капаланткым келбейт. Апаке, мына ушундайча өмүр сүрүп жатабыз. Сен жаныбызда болбосоң да, сенин жылуулугуң менен мээримиңди сезебиз. Биз намысты дайыма биринчи орунга коюп келебиз. Жакшы уулум, а мен силерди дайыма коргоп жүрөм. Апа, сен менин күндөлүгүмдү көрсөң, биз капа кылган сайын жакшы адам болууга аракет кылгыбыз келет. Андыктан сабакты жакшы окууга талпынып келемин. Кээ бир окуучулардын үй тапшырмасын аткарууга жардам беремин. Ал жардамым үчүн мага алма беришет. Баары бир сенсиз өтө кыйын. Эгер сен болгондо ар күн сайын ырдап берер элем. Даладан эң кооз гүлдөрдү терип алып келчү элем го. Эсиңдеби? Сен ооруп жатканда суу алып барып берет элем. Сен тирилип келсең болду. Күн сайын сага суу ташыгандан тажабаймын. Ойгончу апаке, өтүнөмүн. Бизди башкалардын эзүүсүнө калтыра көрбө. Бул жактан кайта турчу жол жок уулум. Алтындарым менен чыдагыла. Көзүм илинип кетти. Көкүрөгүмө бири оор сумка таштап жибергендей болуп ойгонуп кеттим. Карасам биздин тарбиячыбыз Райфа апай экен. Сен дагы деле уктап жатасыңбы? Ашканада кезекте экениңди унутуп калдыңбы? Тур, идиштерди жоо. Сен үчүн идиш аяк жуугудай мен сенин апаң эмесмин. Катуудан тиш оорубасын. Катуудан тиш, жумшактан ич оорубасын. Ааламда мындан артык кыйын нерсе жок чыгар. Эгер менде алтын таякча болгондо мынчалык кыйналбайт элем го. Ооруну көз ачып жумгуча токтотмокмун. Өзүмдү гана эмес, бүткүл ааламдагы адамдардын тиш оорусун арылтууга бел байламакмын. Адамдар бул жан кыйнаган ооруну унутаар эле. Тишимдин оорусу кече башталды. Жан чыдагыс оорудан кээде катуу ыйлайм. Күндүз кичине басылып калат да, кечкисин жанымды көзүмө көрсөтөт. Мага десең чатырга чык, болбосо айга карап карышкырча уулу. Мындай убакта тишимди күнүгө 40 ирет тазалоого да макулмун. Бирок эмнеге экенин билбеймин. Аны уйкусуз түндөрдө гана эске аласың. Таң эрте медпунктка сайдай жиги бардым. Балдар үйүндө бул жайдын болгону кандай жакшы. Жаракат алсак да, суук тийсе да, дене табыбыз көтөрүлгөн учурда да сайдай жиге жүгүрүп келебиз. Ал бизге керек болгон дарылар менен кеңештер берет. Мына бүгүн да анын жумушуна келип күтүп отурамын.
Медпунктта жумуш башталаардан эртерээк келип кезекте турдум. Саламатсыңбы, Ильяс? Эмне болду? Деп келер замат көңүлдүү маанайда менин акыбалымды сурай баштады. Эже, тишим ооруп жатат. Түнү бою көз эрмебей чыктым. Ай атаны Кудай, силерге тишти күнүнө 2 жолу тазалагыла деп канча эскертем. Жарайт, бөлмөгө кир. Мен үндебедим. Өзүмдүн күнөөлүү экенимди билдим. Муздак отургучка отурдум да Сайда эженин айтканына кулак түрдүм. Кана, оозуңду ач. Кайсы тиш сени кыйнады экен? Де. Медайым мени узак карады да башын чайкады. Ооба, тишиңде курт бар экен. Тез арада дарылоо керек, ал үчүн шаарга баруу керек болот. Сайда эже жумуш үстөлүнө отуруп ойлонуп калды. Бир туруп терезеге, бирде алдында жаткан журналга карады. Мен ушуга чейин директор менен канча жолу сүйлөштүм. Өзүм үчүн жөрүп жүргөндөй ойлошот. Бирөөнүн кулагы ооруйт, экинчисинин ашказаны ооруйт. Ал эми директор бир машина таап бербеди. Жугуле гана жүрүп турат. Анын өзү да Мавлида Нургали кызыныкы. Жалгыз сен үчүн алар автобусту алып чыгышпайт го, Ильяс. Кана, биз мындай кылалык. Бул дарыларды ал. Тишиң ооруган кезде жарым-жартылай ооруган жерге коесуң. Жардам берет. Эгер такыр чыдай албай баратсаң, директорго өзүң бар. Тиш менен ойнобош керек. Эгер уруксаат берсе, бүгүн шаарга барып дарыгерге көрсөтөбүз. Азыр бара берсең болот. Бөлмөңдө тишиң басылганча жата тур, деп ал 3 таблетка берди. Былтыр биздин балдар үйүндө автобус бөлүнгөн. Биз ошондо кандай сүйүндүк десеңиз, ошол жалтыраган дөңгөлөктүү аппак автобус менен бизди концерттерге, түрдүү иш-чараларга алып барды. Гаражда жашыл Жигули да турат. Бирок бул машина биз үчүн эмес. Аны Мавлида Нургали кызы минет. Анын кээде күн сайын шаарга каттаган учурлары болот. Бүгүн да шаарга чыкса керек. Эгер өтүнүп суранса, мени да ала кетсе керек. Ойлондум да бөлмөдөн чыгып директордун бөлмөсүнө карай бет алдым. Эшигинин алдында эрким жетпей туруп калдым. Бирок болгон күчүмдү топтоп алга карай кадам таштадым. Тишти бир нерсе кылуум керек го. Саламатсызбы, Мавлида Нургали кызы? Деп кирип бардым. Эмнеге сабакка барган жоксуң? Деп ал мени чекиреге карады. Эже, тишим ооруп жатат. Силер ызылдай эле берет экенсиңер. Бирөө өтсө экинчиси келет. Директор ары карай сүйлөөгө мүмкүндүк бербеди. Билемин силердин жоруктарыңарды. Бирөөңдүн ичиң ооруйт, анан бирөөңдүн башыңа бир нерсе болгон, үчүнчүсүнүн көзү жакшы көрбөйт. Иши кылып шаарга баруу үчүн бир нерсе ойлоп табасыңар. Ооруканага бизди алып барып жүрөт деп ойлобойсуңарбы? Тапкан экенсиңер, мени алдай албайсыңар, бук мурундар. Мына жагыңда шешебептир, а сен болсо тишим ооруду деп алдайсың. Эже, түнү бою уктай албай чыктым. Сайда эже көрдү, тишимде курт жеп жатат деди. Менин райондук билим берүү бөлүмүндө маанилүү жумушум бар. Сени менен жүргүдөй убактым жок. Дарыларды сура. Сайдага айт, директор айтты де. Сага аналгинди көбүрөөк берсин. Бирок дарыдан пайда жок болуп жатат. Кет ары мээмди жебей, деп колунда кармап турган калимди столдун бетине чаап жиберди. Тиш ооругандан эч ким өлгөн эмес. Бар мектепке. Мойнум шылкыйган бойдон директордун бөлмөсүнөн чыктым. Сыягы мага жаны ачыган да жок. Бала кезинде тиш ооруп көргөн эмеспи? Ширкин, кош болгонумда эч кимге жалдырабастан шаарга өзүм учуп барар элем. Директордун жан кейиткен сөздөрүнөн кийин тишим да андан да катуу ооруп кеткендей болду. Анысы аз келгенсин балисте чыгып, артымдан катуу кыйкырды. Кара муну жакшылыкты билбеген жетесиз. Көрсөтөмүн мен сага. Мен аябай жаман болдум. Ооруп турган баланы аяп, тынчтандыруунун ордуна жөндөн жөн эле урушуп салды. Биздин балдар үйүндө 5 топ бар, мен 4-сүндөмүн. Ар топто 20 чакты бала бар. Дароо 2 тарбиячы менен 2 түнкү күзөтчү жумуш иштейт. Бактыма жараша бүгүн таңдан баштап Хакима эженин кезеги. Райфа эже баягысындагыдай жалкоо сабакка барбаш үчүн шылтоо айтып турасың деп урушар эле. Бөлмөдө жападан жалгыз жатуудан жададым да китеп дептерлеримди жыйнап алып мектепке жөнөдүм.
Сабактар бүткөнчө араң чыдап отурдум. Коңгуроо калган соң дароо көчөгө чуркап чыгып, карды учтап жедим. Оору бир аз да болсо басылгандай болду. Класска өзүм менен бирге кардын катып калган бир бөлүгүн алып кирдим. Тишим ооруганы да басылабы деген үмүт менен аз-аздан тиштеп коюп отурдум. Акыр аягы менин кыйналганымды көргөн мугалим сабактан бошотту. Мухамметов, бар кыйналба. Ооруган тишти болушунча тез дарылоо керек. Мен балдар үйүнө кардын бөлүгүн кармаган тийде кайттым. Алдымдан Сайда эже кезикти. Ооруң дагы басылбадыбы? Жок. Ильяс, эртеңкиге чейин чыда. Мавлида Нургали кызы менен сүйлөштүм. Ал сени эртең дарыгерге алып барууга макулдугун берди. Жүр, дагы бир дары берейин. Болгону чыдачы. Башка суроо узатпастан Сайда эженин артынан жөнөдүм. Чыда деп айтуу оңой. Тишиң ооруганда бир күнүң бир жылга тете болуп кетет. Кечке маал тишимдин ооруганы да чыдагы сабалга келди. Аналгиндин жартысы эмес бүтүнү жардам бербес болду. Менин акыбалымды көргөн түнкү нөөмөтчү Флора эже менин жанымда эмне кыларын билбей безилдеп кетти. Муну ал, сол колуңа кармап отур, дароо көмөктөшөт, деп мага майдаланган тооралган сарымсакты берди. Көрөсүң, жардам берет. Болгону ордуңдан турба, баспа, тынч жат. Тиш ооругандан жаман нерсени көрбөптүрмүн. Кытайлар өздөрүнө зулумдук жасагандарга тиш оорусунун тилегени бекеринен болбосо керек. Бара кой, ордуңа барып чат. Сарымсак деген кандай шумдук нерсе. Жөтөлдө суук тийгенде дарыларын билемин, эми мынтип тиш оорусун баса турганын көрдүм. Таңкы 6 чамасында тишим кайта козголуп, мени кайрадан жей баштады. Бир ойганан жанымды жай алдырды. Тишимдин ооруганы токтойт. Бүгүн шаарга барып эмдетебиз. Бардыгы мектепке кетип жатканда мен далесте директордун бөлмөсүнүн чыгышын күтүп отурдум. Машина эшиктин алдында турат, демек шаарга барып каларбыз. Мавлида Нургали кызы бөлмөсүнөн чыкты. Мен ордуман тура калып, күлүмсүрөөгө тырышып, саламатсызбы? Саламатсызбы? Тишиң дагы эле ооруп жатабы? Сен Сайданын да мазасын алып бүттүң. Болор болбос нерселер менен бара бересиң. Эмне кылайын эми? Тишим ооруп, жаным кыйналды. Бүгүн менде конференция, кечинде гана бошоймун. Дагы билим бөлүмүнүн жыйналышына барышым керек. Эгер Сайда өкөңдү алсам, мен 1 саатымды жоготом. Жок, мен ушунча убакытты текке кетире албаймын. Ар бир минута кымбат. Эжей, менде башка чыдоого күчүм калбады. 2 күн чыдадың, дагы 1 күн чыдайсың. Айттым го, тиши ооругандан эч ким өлгөн эмес. Деп кесе сүйлөп, бийик такалуу туфлисин тыкылдатып жанымдан басып кетти. Мен колум менен башымды мыкчыган бойдон диванда отуруп калдым. Бактысыз баланын кандай сезимди баштан кечиргенин силерге айтуунун өзү кыйын чыгар. Чиркин, канатым болгондо гана. Мен шылкыйган бойдон бөлмөмө жөнөдүм. Сабактан кийин классташым Амилия бөлмөмө кирди. Мен жалгыз болчумун. Ильяс дагы эле ооруп жатабы? Ооба, дедим, сүйлөгүм келбесе да. Себеби эч маанисиз суроолордон тажап кеттим. Менин ал абалымды кебетимден эле көрүнүп турат го. Эгер директор эртең дагы сени шаарга алып барбаса, эмне кыласың? Билбеймин. Сенин мээң барбы же жокпу? Сен бала эмессиң го, 7-класста окуп жатасың. 2 топтогу балага эмне болгонун билесиңби? Сеники да ошондой болушу мүмкүн. Ооба, ал окуя менин эсимде. 3-класста окуган бир баланын тиши ооруган. Аны да шаарга убагында алып барбагандыктан кийин баары кеч болуп калды. Тиши ириңдеп кетиптир. Ага операция жасатылып, бетинин бир аз жерлерин кескилеп ташташкан. Ошондон бери мурун күлүп, көңүлдүү жүргөн бала кийин такыр күлбөй калды. Себеби күлгөн кезде тырыктар терисин тартып, бети да ар бир жагына кыйшайып кетет экен. Менин да тишим ооруй баштады. Мен сага бир нерсе айтайын деген элем, бирок эч ким билбесин, деди Амилия. Кана, созбой тезирээк айт, деп тызылдап жибердим. Ичимде бир үмүт пайда болуп. Эртең, ал токтоп туруп калды да, качып кетелик, мектепке кеткендей болобуз, бирок шаарга барабыз. Мен тиш дарылоочу жайды билемин. Жок, директор эртең алып барам деп сөз берген. Бүгүн конференция болгондуктан гана өзү менен бирге алып кете албады. Сен ошондой аңкоосуң, көрүнгөнгө ишене бересиң. Сен ага керек белең?
Мавлида Нургали кызынан биринчи жолу көргөндөй сүйлөйсүң. Ал бүгүн ооба, ал эми эртең жок дейт. Амилия, ойлонуу керек. Билип калса чекебизден сылабайт, өзүң билесиң. Сен кандай коркоксуң? Эгер макул болсоң, бирге баралы. Мен өзүм жалгыз деле бара аламын. Өзүң бил. Кийин мага бирге барбадың деп айтпадың деп ачууланбасаң болду. Бир аз ойлонгон соң мен макул болдум. Акысыз жүрүү билетин завучтун бөлмөсүнөн уруксаатсыз алдык. Амилия дептер издемеш болуп документтер турган шкафты аңтарды. А мен бул учурда завучту сөзгө тартымыш болуп, алаксытып турдум. Баракелде, документтер колубузга тийди. План түздүк. Эртең таң атаар менен шаарга Амилия сыяктуу тобокелчи кыздардын жанында болгонуң кандай жакшы. Ал абдан акылдуу кыз, баарыбызга жан тартат. Кимге болсо да жардамга кол сунууга дайым даяр. Аны менен бирге окуганыбыз да жакшы болду. Мыкты эч кимге багынып бербейт. Чындык үчүн ким менен болсо да талашкандан чегинбейт. Башкаларга салыштырмалуу тарбиячылардан да коркпойт. Канткени менен шаардык го. Күн да батты. Сол колума сарымсакты алсам да бул жолу анча жакшы болгон жок. Бардыгы таттуу уйкуда жатты. А мен болсо жанымды коерго жер таппай жүрөм. Терезени ачып башымды сыртка чыгардым. Кичине жакшы болду, бирок суук экен. Түнкү күзөтчүнүн бөлмөсүнө түштүм. Менин ооруган жагымды көрүп, балким тамеки тартып көрөрсүң деп сунуш таштады. Мен тамеки тартпайм. Түшүнүктүү, мүмкүн жардамдашабы дегеним го. Мени бир соруп көр деп өзүнүн тамекисин мага сунду. Мен түтүндү ичиме сордум да катуу жөтөлүп жибердим. Эх, дагы эле чийкисиң го. Үйрөнө турчу убагың келди го, акырыныраак тартасың деп устатым үйрөтүп жатат. Дагы бир соруп көрдүм. Жок, керек жок. Бул мага жаккан жок. Тамекинин жытоо ого бетер кускумду келтирди. Амилиянын айтканы айткандай ордунан чыкты. Эртең менен тарбиячы машинанын бузулуп калгандыгын, эч кайда барбай турганыбызды кабарлады. Жарайт, кереги да жок. Башкалар биринчи сабакка отурганда Амилия экөөбүз шаарга карай жүрүп бара жаткан автобуска отурган элек. Мына тиш дарыгердин бөлмөсүндөмүн. Эшиктен кире бергенде көңүлүм көккө көтөрүлдү. Ак халат кийген дарыгер, ак үстөл, бардык буюмдар адамга нур менен үмүт берип тургандай. Коркунучу да, ооруганы да түк таасир этпейт. Эң негизгиси жанды эзген оорудан бирөтөлүк утуламын. Канча чыдоого болот? Менин катуу ооруп турганымды көрүп кезексиз киргизди. Амилия болсо сыртта калды. Дарыгер ооруган тишимди акырын карап көрүп, ийне сыяктуу нерселер менен чукулай баштады. Андан кийин колуна дырылдаган бир куралды алды. Ай, мени ток ургандай катуу ооруганынан орундуктан секирип кеттим. Дарыгердин колун кандай кагып жибергенимди өзүм да байкабай калдым. Тынч отур, балакай. Чыда, антпесе тилсиз каласың. Могул колумдагы нерсе айланып турат, деп эскертти. Эмне деген табыш, бул үндөн жөн эле жүрөк токтоп калчудай. Ооруган жерге тийгенде аргасыздан бакырат экенсиң. Ак халатчан байке, чыда, деп кайталай берди. Анын колундагы дырылдаганын оозумдун ичинен коңур жыт менен түтүн чыгып жатты. Мен бул учактын чаңынан тумчуга баштагансыдым. Ох, дырылдаган үн токтоду. Дарыгер оозума суу чачты да, чайга да түкүрүп ташта деп сол жактагы идешти көрсөттү. Бүттүбү? Деп чыдамсыздык менен сурадым. Мен азырынча тишиңди тазаладым. Убактылуу дары коюп үйүңө жиберем. Андан тиш нервиңдин айланасындагы коргогон кабатты пайда болот. Андан кийин тишиңе пломба коем. Анан болду. Пломбаны бүгүн коесузбу? Жок, бүгүн болбойт. Тишти дарылаган соң 3 күн өтүү керек. Демек 4-күнү келесиң. Убакытты белгилеп коемун. Дарыгер курал жарактарын жыйнаштыра баштады. Акыркы сөзүн уккан соң отуруп калдым. Кандайчы ал? 4 күндөн кийин? Али бүгүн качып кеткеним үчүн кандай жазалай турганы белгисиз. Керек болсо сейилдөөгө да тыюу салышы мүмкүн. Шаарга, дарыгерге да келүү тууралуу жада калса сөз да жок. Мен кайрадан келе албаймын. Азыр эле пломбалап бериңиз. Болбойт, бала, шашкан шайтандын иши. Шартты ушундай, деди да ал бүгүнчө ушу дегендей басып кетти. Мен болсо ишти акырына чейин жеткирүүнү чечтим. Эми мени бул жакка эч качан алып келбеши анык. Андыктан да бөлмөдөн чыгып кетүүгө ашыкпадым. Андай болсо тишимди бирөтөлө жулуп таштаңыз деп талап койдум. Дарыгерди бул сөзүм катуу таң калтырды. Ашыкпа жигит,
4 күндөн кийин келесиң, ошол кезде тишиңдин жумушун аяктайбыз. Тишти куткарууга мүмкүнчүлүк болуп турганда аны жуулуп салуунун кажети барбы? Өтүнөмүн, жуулуп таштаңызчы, мен кайрадан келе албаймын. Сен эмне ит өлгөн жерде турасыңбы деп күлүүдө ал. Канча күндөн бери бул жерге араң келгениме караганда, демек ошондой болуп турат го деген ой келди. Ыйлап сурана баштадым. Байкеси, жуулуп таштаңызчы, өтүнөмүн, жууңузчу. Дарыгерди көз жашы менен ыңгайсыз абалда калтырдым окшойт. Бирок менде башка амал калбады. Бир аз ойлонуп турду да, мага бир башкача жүз менен карады. Өтүнөмүн, агатай. Дарыгер терезенин алдына карай кетти да, бир аз ойлонуп калды. Бөлмөнүн ичинде чымындын учканы билинип турат. Бир аздан соң тиш дарыгери жаныма келип, курал-жарактарын ала баштады. Кутусун ачып, ичинен шприцин алды. Көгөрүп айтканга көнбөгөн соң оозуңду ач, укол саябыз. Тиштин кызыл этине чым этип ийне кирди. 5 минуттан кийин оозум муздап катып калгандай болду. Керек болсо тилимди да сезбей калдым. Тим эле дене меники эмес сыяктуу. Чамасы бул ооруну сездирбөөнүн амалы окшойт. Дарыгер колуна кычкач сыяктуу бир куралды алды. Жүрөгүм акактап кетти. Чыдоого туура келди, бирок тишим ооруган жок. Жашың канчада деп дарыгер суроо узатты. Мен ойлонуп үлгүргүчө болбой колундагы кычкачы менен тишимди тартып алды. Ай. Дарыгер терең бир дем алды да кайра тартты. Тишим ызыркырады. Мен бөлмөнүн жаңырта бакырдым. Дарыгер тиштин жартысын жулуп алды да, калган жарты бөлүгү ордунда калды. Оозумдан кан аккандыктан таттуу даам келип түштү. Бирок дарыгер тиштин экинчи бөлүгүн да жулуп алды. Түкүрүп ташта, деди ал. Бул оңой болгон жок. Уйган кан эриндеримден сыртка чыгып жатты. Жүз арчың жокпу? Ал, деп кампор дарыгерим кездемени бир бөлүгүн берди. Алкышымды айта албадым, себеби сүйлөөгө мүмкүн болбоду. Ошентип мен эң негизгиси тишим менен коштоштум. Амилия мени эшиктин алдында чыдамсыздык менен күтүп отурган экен. Бирок ал тиш дарыгерине кирбеди. Мен чыгаар менен дароо автобекетке карай жөнөдүк. Мен сүйлөй албаган соң шеригимдин суроосуна жөн гана башымды ийкеп жооп берип жаттым. Ильяс, кандай оорубай элеби? Башымды ийкедим. Билесиңби, деп сөз баштады. Мен анын ары карай эмне айтарын күттүм. Менин тишим ооруган эмес. Мен сага жалган айткам, деп күлүп койдум. Сага жаным ачып кетти. Эжең шаарды билбейт. Ал эми Мавлида Нургали кызын өзүң билесиң. Сен жакшы баласың. Менин үй тапшырмама жардамдашып турасың. Мен бул сөздөрдөн кийин өзгөчө алда болдум. Менин классташым кандай мээримдүү десеңиз. Мен Амилияга абдан ыраазымын. Эч нерсе дебестен мен аны каттуу кучуктадым. Өтүп бара жаткан адамдар таң калып карап жатышты. Жол жүрүү билети аркылуу саат 4кө билет алдык. Алдыда 1 саат бар. Эгер балдар үйүнүн бизди мектептен эмне кеч келдиңер деп сурай турган болушса, вокалдан сабак алдык деп айтабыз. Биз калп айтканда жаман көрөрүбүздү баары жакшы билет. Ал үчүн ызы-чуу чыга койбуз. Курсагым катуу ачты. Тишим ооругандыктан эртеден бери оозума эч нерсе алган эмесмин. Чыдоого туура келди. Эң негизгиси жанымды кыйнаган оорудан арылдым. Амилия болбогондо иштин эмне менен аяктарын бир Кудай билет. Уйкуну ааламдагы эң таттуу нерсе деп бекеринен айтышпаса керек. Уйкусуз өткөргөн бир нече түндөрдөн кийин бул нерсеге чындап көзүм жетти. Айланадагы ызы-чуу да, муздак орундук да менин терең уйкуга кетишиме тоскоол боло албады. Автобус келди. Амилия мага жардамдашып жүрү деди. Аянтта биздин Салмановага келген жашыл автобус турган экен. Эл деле анча көп эмес. Билеттерди көрсөттүк да соңку катардагы орундуктарга жайгаштык. Автобустун ичи жып-жылуу экен. Ал эми көчөдө аба ырайы бузулуп, бургун чапкын башталган. Жылуу жерде Амилия экөөбүз катуу уктап кетиптирбиз.